Кайрат, ушул голос долбоору жөнүндө, ошол voice долбоору жөнүндө айтып койсоңуз. Кандай катышып калдыңыз, кандай өттү биринчи туру? Ар бир нерсенин убакыт сааты бар деп коет го, ошондой сыяктуу эле. Ушу былтыр главная сценага катышып, анан кийин ушу бир Кудайдын жардамы менен Россия каналында, ооба, Россия каналында анан финалга чейин жетип калдым да ал жактан. Анан быйыл болсо ушул жазында баягы орустар айтып коет го, чем черт не шутит деп. Дегенде болуп голоско дагы жөнөтүп койгом, анкеталарды жөнөтүп койсом, ал жактан дагы ушул ийгиликтүү болуп, баягы туура жооп алып дегендейчи, келиңиз кастингге катышыңыз деп чакыруу сунуш алып, анан кийин ошо менен уланып кетти. Биринчи тур өттү. Биринчи турда баягы слепые прослушивания болду. Ал жакта эми ал жөнүндө айта кетсем, мындай переоценивать этип алдым да өзүмдүчү. Мен чыгып келатканда мындай ойлогом да, азыр мен ырды баштаганда эле төртөө тең бурулат деп, ушундай элестетип алып эле анан кийин. Россия каналындагы ийгиликтер. Ошо эми баягы кичине канат болуп кеткен окшойт. Анан дагы жакшы болду, ошо ырдын аягына чейин баягы кайрылбай коюшуп, мындай бир сыйра баягы кандай десем, эми бул негизи мындай бурула тургандай эле болгон болуш керек. Болгону алар баягы командага чогултуп атат да, командада алар ар кандай үндөрдү чогултуш керек да, ар кандай ырчыларды. Анан мен жалаң эле кырылдаган үн менен ырдап атсам ойлойт окшойт. Эми мисалы үчүн менин командамда бар деди да, мисалы ага чейин алгандыр да, кырылдаган ырчы бар, анан экөөнү алып алып деп ушундай. Ошон үчүн алар таза ырдын арасынан баягы таза ноталарды күтүп атышкан экен да. Анан таза ноталар чыкканда анан кийин ал үчүн дароо. Эмне үчүн биринчи жерди тандадыңыз эле ошол? Джеймс Браундун This is a Man's World деген ыры. Бунун деле эми себеби биринчиден мен аябай жакшы көргөн ыр. Джеймс Браундун аткаруусунда кечкер угам, машинамда угуп жүрөм дегендей. Көп варианттарда болгон, ар кимдер ар кандай вариациялар менен ырдаган. Анан кийин бир ушундай долбоорлорго, конкурстарга бир ушундай бул ырдын да өзүнүн кандай десем бир ийгилиги барбы же кандай. Бул ыр мындай башталганда эле дароо жүрөктөн ала турган ыр да, ошон үчүн ушул ырды тандалгам. Кайрадан ырдатып, анан кыргызча ырдаган боюнча кийин ал жактагы музыка таануучулар бир өзүнүн пикирин айтты. Кандай ыр бул? Деги эле анан өзүңдүн башка репертуарларыңды окуп. Биздин сахнадан сырткары кыргыздын ырынбы? Ооба. Сагынам гана сени. Анан кийин мисалы үчүн азыр ВКонтакте, башка Инстаграм, Фейсбук ошол жакта көп баягы каттар түшөт да. Ушул сен экинчи ырың аябай өзүңдүн тилиңде ырың орустар жазат да. Жакты, бул эмне деп аталат? Бул силердин национальный музыкаңарбы? Кандай сонун керемет дешип таң калышат да. Анткени биздин алардын мисалы үчүн сиз айткандай эксперт деген сыяктуу бир жакшы музыкант эле адамдар менен ушул ыр жөнүндө сүйлөшүп калдык да, орус музыканттар менен. Анан кийин биз аябай элестеткенбиз дейт да, силердин музыканы мындай баягындай чыгыш стилинде, восточный, ошондой пентатоника менен оондорду ошондой болуш керек деп элестеткенбиз дейт. Бирок башкача экен дейт да, аябай башкача экен дейт. Анан кийин бирок чын эле айтып келгенде биздин кыргыздын оону негизи эле башкача да. Бул негедир мындай окшошпойт да. Ушу биздин тегеректеги эле да казактардын дагы оондоруна окшошпойт. Анча-мынча эле окшош болбосо, кыргыздын бир оонунун башкача өзгөчөлүгү бар да. Каяктан келген? Мүмкүн космостон келген. Балким. Сахнадан же болбосо ушул экрандан сырткаркы баарлашуулардан сүйлөп берсеңиз, мисалы ошол эле Россия каналындагы болгон кээ бир ушундай сөздөр айтылып жүрөт, жанагындай баары бир финалга чыкпайт, Кыргызстандан Орусия Федерациясында жашаган адамдар чыгат. Мынтип айтып жүрүштү да. Ал жакта акча төлөнгөн анымын депчи. Анан кийин мен мисалы алдыңыздарда эле отурам, анчалык чоң телевизионный проектке акча төлөп сала турган деңгээлим болсо, барбай деле коймоктун болуш керек, башкача жол менен. Анан Россия каналындагы конкурс сынакта биринчилерден болуп, биз дагы кыргыз көрөрмандары дагы орус романдарынын ушунчалык сонун аткарылганын уктук да. Ошол жердеги калыстар тобу, комментарийлер социалдык тармактардагы.
Ошол орус романсын каяктан, балким мурда Жок, мурда аткарып же болбосо окуу жайда? Мурда ушул практикада болгон эмес. Баягы былтыр ошо главный сценага катышып жүргөндө бизде саунд продюсерлер бар болчу, музыкальный продюсерлер. Ошолор ар бирөөбүзгө коюлганда, анан Андрей Косинский деген менин продюсерим. Ошол этап боюнча, четверть финал боюнча эме болчу да. Кинонун ырларын ырдаш керек болчу да. Анан ошол табып чыкты да. Мен деле билбейм каяктан. Ал Стрепуха деген кинофильм болчу. 62-жылы чыккан кинофильм экен. Анан ал фильмди мен кичинекей кезимде көргөм, эсимде бар да. Бирок ыр эсимде калбаптыр да. Ал Андрей ошол ырды табып чыкты да. Баягы ыр бүтүп атканда, титрлер кетип атканда ошол ыр болот да. Аял кишинин аткаруусунда, бирок эркектин ыры аял киши аткарган да, кино боюнча. Анан кийин мен ошол даже ошо аял кишинин аткаруусунда деле укканда бир башкача болдум да ошол ырдычы. Бул өзү бир сонун ыр экен да. Я дарил голубые все цветы полевые, я ей сердце свое подарил. Жумшак, романтикалык ушундай сонун ыр экен да. Мелодичный дегендей. Жагымдуу. Анан кийин дароо эле макул дедим мен ушул ырды ырдайм деп. Андрей болсо аранжировкасын жазды. Ошол менен ушундай ырдалып калдым да. Кең пейилдүүлүк да билинет да бул ырдан. Кайрат, маегибиздин аягында бир ыр аткарып бербейсиңби? Акапелла. Кимдин кайсыл ырды аткарасың? Робби Уильямстын Road to Mandalay деген ыры бар. Ошол Эң жолдо жүрүүчүлөрдүн сүйгөн ыры айрыкча. Анча-мынча сөзүнөн жаңыла турган болсом кечирим сурайм. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. Everything I touched was gold and everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Pam 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 pararam pam pam. Pam 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 pararam pam pam. Pam 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 pararam pam pam. Pam param. Ушундай да? Рахмат. Рахмат.